Рамазан айында орозо кармоонун канчалык маанилүү экендигин далилдөөчү ролик. Бир устат өзүнүн шакирттерин ээрчитип узак сапарга чыгат. Жолдун узактыгынан бир канча күн жол жүрүп, чокусу бийик тоого туш келет. Тоону ашып өтүп бийиктеген сайын күн бүркөлүп, айлананы туман каптайт. Коюу тумандын арасында баскан жолу эмес, бир карыш жолу да көрүнбөй калат. Туманда жолду көрбөй, араң ээрчип келаткан шакирттерине устат мындай деп үн катат. Баскан жолуңарда бутуңарга бир нерсе урунуп жатабы? Шакирттери ооба деп жооп берет. Устаты шакирттерине карап, бул урунган нерсени алганда арманда, албаганда арманда деп айтат. Ошондо шакирттеринин жарымы алганда арманда болсо, албаганда арманда болсо, албай эле коелу деп алышпайт. Жарымы болсо чөнтөктөрүнө бирден салып коюшат. Бир канча жол жүрүп көздөгөн жерине барганда, баягы чөнтөктөрүнө бирден салып алган шакирттери алып карашса эле жылтылдап көз жоосун алган жакут болот. Ошондо албагандары аттиң жок дегенде бирден алып албай деп арманда калышат. Алгандары болсо муну билгенде баштыгымдын баарын бошотуп, баарына салып алмакмын деп өкүнөт. Ушул өкүнгөн шакирттер сыяктуу эле орозо кармагандар да, кармабагандар да өкүнөт. Акыретте орозо кармабагандар орозонун сообун көрүп, аттиң тирүүлүктө мүмкүнчүлүк барында орозо кармабай деп өкүнсө, орозо кармагандар ошондо мындан да көбүрөөк сооп иштерди кылып калбай, жакшы иштерге себепчи болбой деп өкүнүшөт. Келиңиз, сиз менен биз бул берилген мүмкүнчүлүктү Рамазан айын татыктуу пайдаланып, көптөгөн соопторго жетишели. Акыретте өкүнгөндөрдөн болбойлу. Адамзат бүгүн адам, эртең топурак. Бул дүйнө жарк журк этип алдаар бирок. Эртең өзүң кайдасың билесиңби? Өлүү үчүн туулгансың, ойлончураак.